ушул эле мынагы өтүп жаткан дебаттардын биринде талапкер Адахан Мадумаров Турция 90 жыл парламенттик башкаруудан кийин президенттик башкарууга өтөбүз деп 14 жыл талкуулагандыгын айтты. Бүгүнкү бийлик 14 жумада талкуулаган жок деди. Россия жылдын башында жарыялап 1 жыл бою талкуулашып, анан кабыл алышканын айтты да. Биз кайда шашып жатабыз деп сизге суроо узаткан. Эми бул жерден Адахан Мадумаровдуку туура эмес. Ал айтканы бизге bir күн, 1 сааттагы өтө кымбат болчу да ал убакта. Өзүңүздөр билесиңер, 2010 жылы кандай болгон? Кан төгүлүү болду, мародерчулук болду, байларды үйлөрүн барып тоноду, үйлөрүнө чейин өзлөрүн заложник кылып алып кетип, 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийин баягы сатып алуулар болду. Үй бүлөлөрү, аялы, бала чака салып барып $500,000, миллиондогон долларды алып берип сатып алып кетпеди кайра. Бул жолу болсо, биз болсо 1 күндө порядокты келтирдик. Туурабы же туура эмеспи? Өзүңүздөр көрдүңүздөр го мына, элдин баары күбө болду. Эгерде ошол күндөрү биз акыбалды колго алып, ушу жаштарды башкарып койгула, мародерчулукка барбагыла, ушу байларга, бийлерге тийбей тургула, баардыгы мыйзам чегинде болсун, бизге убакыт гана бергиле, убагында баардыгын иллюстрация кылабыз деп ушинтип жөнгө салып кетпегенде 2010 жылкыдан да жаман болот эле. Анткени ошол жерде аянтка келген эл, аянтка келген жаштар ушул жерге алып келип туруп, азыр биз баардыгын тазалап, иллюстрация кылып, анан кетебиз деп калган ушундай бир маанайда болчу да. Биз аларды түз жолго салып, тынчытып, ушундай кылып анан 1 күндө ушул конституциялык поля менен кетели. 2010 жылдагыдай декреттерди кабыл алып, анан чет өлкөлөр ушу өзлөрүнүн баягы чек араларын жаап салып, биз ушундай бир курчоодо калып калбайлы деп түшүндүргөндөн кийин биздин жаштар түшүндү. Анан биз ошол тез арада ушул реформаларды кылабыз деп, ушул реформалар менен гана кетип атабыз. Биз мыйзам таласынан азыр айтып атпайбы, мыйзам таласынан чыгып кеттик. Анан бизде мыйзам жок, анан мыйзам 2010 жылдагыдай болгон жок да. 2010 жылы мыйзам таласынан чыгып кеткенбиз. Чыгып кетип, анан декреттерди кабыл ала баштаганбыз. Туурабы же туура эмеспи? 90дон ашык адам өлгөн, 1000ге жакын адам жарадар болгон, мародерчулук болгон, талап тоноочулук болгон. Бунда андай болгон жок да. Конституциялык полядан биз 1 сантиметр жылган жокпуз, чыккан жокпуз. Президент жок болду ал убакта. Премьер-министр өзүнүн арызын жазып берип кетип калды, качып кетти баары тең. Анан ошонун арызын жазып берген негизинде аны отставкага кетирип, анан жаңы премьер-министр кылып мени шайлады. Мени 1 эмес 3 жолу шайлады, билесиңер. Өзүңөр көрдүңөр да. Андан кийин президент отставкага кетти, анын милдетин аткаруучулук менин мойнума жүктөлдү мына. Бардыгы ушул конституциялык поляда болду да, конституциялык талаада болду. Анан буларды мен таң калам да, туруп алып эле мыйзам таласынан чыгып кеттик, анттик минтик деп. Булардын каалоосу боюнча 2010 жылдагыдай кан төгүлүш керек беле? 2010 жылдагыдай декрет кабыл алып атабызбы? Жок да андай. Указдарды кабыл алып атабыз, буйруктарды чыгарып атабыз, өкмөттүн буйруктарын. Мыйзам таласы менен кетип атпайбызбы?